Салам достор, сиздер менен Аку. Менин каналыма кош келипсиздер. Мен бүгүн сиздер менен бир жумшак болгон сонун пирожкилердин рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Ошондой эле жаңы идиш аяктарымды текшермекчимин. Бүгүн күндүз менин видеомдон көрдүңүздөр. Коврик, ошондой эле кухонные весы, ушундай сыяктууларды. 900 грамм un. Биринчи камырын жууруп алабыз. Ушунча количество ундан 900 граммдан менден 32-33 пирожки чыкты. Өзүңүздөрдүн немеңиздерге карап азайтып көбөйтсөңүздөр болот. Ошондой эле мен башында 20 граммдай дрожь салып алыптырмын. Андан кийин кичине алдым. Ошондо 15 грамм болду. 2 жумуртканы чагабыз. Жумуртка кошпой деле койсоңуздар болот. Мен бирок жумуртка кошконду жактырам. Андан кийин туз, 19 грамм туз болду меники. Атайын мен бүгүн тараза менен жасадым. Мындан аркы видеолорумдун көбүн тараза менен жасаганга аракет кылам. Колум мындай көнүп калгандыктан мага тараза менен бир аз ыңгайлуусу болот, бирок ошого карабай тараза менен жасайм. Ошондой эле суудан 600 миллиграммдай суу кетти. Жарым литрден бир аз ашыгыраак. Ошондой эле суу жылуу болуш керек. Ысык эмес, муздак эмес, жылуу болуш керек. Ошондой эле жумшак тесто жууруйбуз. Борсоктукунан да жумшагыраак болуш керек бул тесто. Достор, менин жөнүмдө кызыктуу суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен кийинки видеомду ошонун астына түшкөн менин жөнүндө вопросторго жооп бермекчимин. Ошондуктан любой суроо берсеңиздер болот. Менин үй бүлөм жөнүндө, менин жеке жашоом жөнүндө, ошондой эле мен жөнүндө эмне кызык болсо, ошол нерселерди сурасаңыздар болот. Мен эмки видеону ровно бир жума күтмөкчүмүн. Бир жумадан кийин ушунун астына түшкөн ар бир комментарийге жооп бермекчимин. Азыр бул камыр эмерээк көрүнүп атат, баягы көзүңүздөргө жабышчаак, бул аябай мындай көзүңүздөргө неприятный көрүнүп атса керек. Бирок муну ун менен ыйлайбыз. Ун менен ыйлагенден кийин сонун болуп калат. Ковриктин үстүнө ун себип алып туруп, анан ундун үстүнө таштайбыз. Достор, мен бул коврикти биринчи жолу колдонушум. Если туура эмес колдонуп аткан болсом, комментарийге жазып коюңуздар. Коврикти мындай кылып колдонот, тигиндей кылып колдонот деп. Ушинтип унга ыйлап алабыз. Ошондо камыр колго жабышпай, бирок ошондой эле жумшактыгын жоготпойт. Ушул эле тестодон достор пицца жасасаңыздар болот. Же духовкага пирожки жасасаңыздар болот. Бул универсальный тесто болуп эсептелинет. Мен бирок бул менен пирожки жасайм. Эмкиде достор ушул эле тесто менен пицца жасамакчымын. Ошондой эле соустун рецепти менен бөлүшөм. Ошондой эле дагы бир кызыктуу нерселерди кошом камырына. Ошол нерсе кызык болсо комментарийге жазыңыздар. Ошондой эле достор, менин каналыма катталып коюңуздар. Если каттала элек болсоңуз, ошондой эле колокольчикту басып коюңуздар. Ар бир видеом кирген сайын сиздерге кат келип турат. Мама блогер Аку видео киргизди деген. Идиштин ичин майлап, камырды бир сыйра майлап алып туруп, жылуу жерге коюп коебуз. 1 сааттан бир көтөрүлүп чыкканга чейин. Көтөрүлүп чыккандан кийин дагы бир сыйра ыйлайбыз. Дагы бир сыйра ыйлагенден кийин ошондо достор 1-2 жолу ыйлайбыз. Көтөрүлүп чыккандан кийин ошондо 3-чү көтөрүлүп чыкканда жасай баштайбыз. Камырыбыз көтөрүлгөнчө
начинкасын даярдай бермекчибиз. Мен капуста колдондум. Сиздер кааласаңыздар өзүңүздөр каалаган нерсени колдонуңуздар. Мага капуста менен көбүрөөк жагат. Капустаны майдараак туурайбыз. Достор, ушундай эле мен бүгүн могул досканы биринчи жолу колдонушум. Бул доска жакты мага, бирок кичине мындай кесилген сыяктуу эмелер калат экен. Бирок аны губка менен жууп койсо кетип калат экен. Бирок бул доска мага жакты. 250 сом экен. Ошонун өзүнүн акчасын өзү актайт экен. Достор, бул мен кооруп аткан видеом өчүп калыптыр. Анын үчүн кечирим сурайм. Мен туураган жерин көргөздүм. Ошентип туурап туруп эле майды, бир аз май куюп, сабизди кууруп, андан кийин капустаны салып кууруп, туз салып коюңуздар болгону. Башка эч кандай мындай секретный приправа деле кошулбайт буга. Ошондой эле суу куйбайсыздар, капкаган жаппайсыздар. Оозуна ачып эле аралаштырып туштете бересиздер. Сабизди болсо орточо чоркодон өткөрөбүз. Өзүңүздөр кааласаңыздар чоң чоркодон өткөрүңүздөр. Бирок мен үчүн да сабиз өзүнүн цветин бергени үчүн эле керек. Сабиз эч кандай даам деле бербейт, болгону өзүнүн өңүн берет. Анан мындай ар кайсы жеринде ушундай сары болуп, мындай кызыктай көрүнүп калат. Ошон үчүн мен ушундай майдараак чоркодон өткөрөм. Достор, ушундай эле бул чорканы мен жаңы алгам. Болгону 100 сомго алгам. Камырыбыз көтөрүлдү. Мынакей достор, бул 3-чү көтөрүлүшү. Колубузду кичине майлап алып туруп, камырды идишинен чыгарабыз. Достор, мен кечирим сурайм. Бул жерден мен камерамды сүртпөй калып турмун. Мен телефон менен тартам. Азыр камера алганга каражатым жетишпей тургандыктан телефон менен эле тартып, телефондон озвучка кылып ошентип аткан учурум. Кичине мутныйраак болуп турат, бирок көргөнгө мүмкүн деген десем болот. Камырларды өзүңүздөр мындай каалагандай чоңдукка бөлүп алсаңыз болот. Мен биринчи кичирээк алып атырмын, анан кайра бөлдүм. Капустам курулуп бүткөн, муздаган. Ортосуна кичине салып алып туруп, өзүңүздөр каалагандай жөн эле лишь бы оозу жабылыш керек, көмкөрүп кое беребиз анан. Достор, мындай шпатель алып алыңыздар. Бул шпатель тез сонун экен. Баары даяр болгондон кийин майды ысыта беребиз. Май ысыгандан кийин четинен алып жалпайтып туруп, анан кое беребиз. Ушинтип айрылып кетсе, достор, коркпоңуздар, ушинтип эле жабыштырып кое бересиздер. Май ысыгандан кийин майга бирден салып, мен башында бирден салдым, андан кийин 2ден, андан кийин 3ден салдым. Көбүрөөк количествого майга бышырасыздар. Мискаңыздын түйүнөн 1-1,5 см өйдө болуш керек май. Мен ушундай кичинекей атайын каструлям бар. Атайын ушундай фритюрница сыяктуу кылып койгом. Постоянно ушуга пирожки, чакчак, порсок дегендерди ушуга жасайм. Эки жак бетинен кызарганча бышырып коебуз. Достор, мен пирожким даяр болду.
аябай жумшак, мындай сонун болду, мындай айтканда. Достор, каналыма катталыңыздар. Тарткан видеолорумду көрүңүздөр. Кийинки видеомо чейин аман болуңуздар.